Дүйнөдөгү эң байыркы Иран искусствосы укмуштуудай кооздуктан турган мурас. Архитектура, музыка, живопись, каллиграфия, темир устачылык жана карапа жасоо Иран маданиятынын жана цивилизациясынын ажырагыс бөлүгү болгон искусствонун кичинекей гана бөлүгү. Музей бул тарых менен таанышып, байыркы адамдардын жашоосун, маданиятын жана коомдук ишмердүүлүгүн көрсөткөн жерлер. Алардын катарында жеке адамдар уюштурган жана башкарган жеке музейлер бар. Алар күн сайын буюмдарды чогултууга жана көргөзмөгө коюуга аракет кылышат. Исфахан провинциясынын Бадруд шаарында жайгашкан Сарай-Рахкоша Иран архитектурасынын хашти, 8 шыптуу кире-бериш, суу сактагыч, кыш мезгилинде жарыктандырылган жана колдонулган чарчы формадагы бөлмө сыяктуу элементтерин камтыган кереметтүү музей. Ашкана, музыкалык аспаптар залы, шахнышин, башкача айтканда падыша эс ала турчу жер, андарони, ички бөлмө, коро, ашкана бөлмөсү, кире-бериш, конок бөлмөсү, куурчактардын көргөзмөсү музейдин жаңы курулган бөлүмүндө жайгашкан. Сарай-Рахкоша Иранда активдүү иштеген 160 мекеменин бири. Сарай-Рахкоштун куурчак бөлүмү Бадрудинин жергиликтүү тургундарынын жашоо образы, каада салты, тарыхы жана иш аракеттерин баяндаган бурт. Үй бүлөлөрдү, урпактарды жана ата-бабаларды чагылдырган куурчактарды Бадрудей чеберлери табигый жиптен жасашат. Алар дагы тынчтыктын элчилери жана Ирандын тарыхы жана маданияты менен таанышуу максатында дүйнө жүзүн кыдырышат. Ар бир бурчта укмуштуудай кенч бар. Ал көрүүчүлөрдү кыймылсыз тиктеп, укмуштуулугуна суктандырат. Бирок музейдин кооздугу ушу менен эле бүтүп калбайт. Тарыхый мааниси жана мүнөздүү тынчтыгы жагынан аны огу өтер жагымдуу кылган нерсе ататеги француз Мэриам тарабынан берилген сүрөттөмө. Фарси тилинде эркин сүйлөгөн Мэриам Ирандын искусствосуна жана маданиятына толугу менен сүңгүп калган жана алардын суктануусу ар бир конокко Иран жана анын көркү менен байланышкан бардык нерселерден рахат алууга жардам берет. Ассаламу алейкум. Менин атым Мэриам Рахкоша. Мен французмун. Жолдошумдун аты доктор Рахкоша. Мен Иранда 25 жыл жашадым. Исфахан провинциясынын Бадруд шаарындагы Рахкош музейине кош келдиңиз. Биздин балдар Ирандан чет өлкөгө билим алуу үчүн кеткенден кийин мен жергиликтүү балдар үчүн чын жүрөктөн бир нерсе сунуштасам болот деген ойго келдим. Бул жубайлардын көп жылдык талыкпаган иш аракеттери бул кереметтүү мекемеге көптөгөн энтузиасттарды тартты. Бирок бул татаал иштин артында турган максаттар музейге келгендердин баарында чоң суроо жаратат. Биздин курска келген балдар үчүн дайыма майрам уюштурабыз. Балдар өздөрү уюштурган иш-чараларды белгилейбиз. Мындан тышкары бул жерде сиз көргөн нерселердин бардыгын жубайым экөөбүз өзүбүз чогултуп сатып алганыбызды айта кетишим керек. Бул 7000 чарчы метрлик үй жөн эле үй эмес. Элестетип көрсөңүз, өзүңүздүн үйүңүздү музейге айландырып жатканыңызды. Жана бул өзгөчө жасалгаланган музейге эмне үчүн кирүүгө болбосун. Бул үй Иран маданиятын сактап калуу үчүн музейге айланган. Иран жана француз жубайларынын жардамы менен жаш муундарды тарыхы, тег жайы жана маданияты менен тааныштыруу үчүн жума сайын искусство жана музыка сабактары, андан тышкары маданий иш-чаралар өткөрүлөт. انگیزه ما از این کار چی بوده؟ خب عشق دیگه. Бул үйгө болжол менен 100 жыл болду. Жана аны маркум атам курган. Архитектура жагынан алганда бул кадыресе чөлдө жайгашкан үй. Чынында бул жер көптөн бери адам жашабаган жер болчу. Биз жок 20 жыл бою ээн калган. Кийин биз аны структурасын өзгөртпөстөн кайрадан оңдоп, бүтүндөй сактап калдык. Сиз бүгүн көрүп тургандай улуттук байлык катары катталган музейге айландыра алдык десем болот.
Тарыхка болгон кызыгуубуз жана сүйүүбүз аны сактап калууга далалат кылды. Билесизби, мунун баары ар бир адамдын өзгөчө чыгармачылыгы жана адам тигил же бул нерседен соорунуч же кандайдыр бир канааттануу же рахат таба алат. Окутуулар жана куурчактар менен жумуш орундарын түзүү үчүн колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Биздин программанын алкагында биз мыйзамдуу камкорчусу жок же тийиштүү колдоосу жок 20 аялга жардам беребиз. Айтайын дегеним, бул бизнес эмес. Бул сиз жумшаган убакыт жана күч аракетиңиз маанилүү болгон долбоор десем болот. Ошондуктан биз акчага эмес, позитивдүү жана туруктуу нерсени сунуштоону ойлонуп жатабыз. Мен Иранда акыркы 25 жылдан бери жашайм. 40 жыл мурун Ирандын кайда экенин да билчү эмесмин. Бир журнал мени сүрөттөгөндөй, мен Иран маданиятына толугу менен сиңип калган француз аялымын жана бул мен үчүн баа жеткис нерсе. Билесизби, өткөн жайда мен бир аз убакыттан кийин Францияга кайтып келгенде кадимкидей Иранга болгон сагынычым күч алды. Анткени менин жашоом бул жерде, музейде, бул жердеги бака-шака балдар үчүн жоопкерчилик, устакана жана моралдык жоопкерчиликтер. Ошондой эле биз кам көргөн دستکاری خیلی زیادی بکنیم و اون استراکچر و اون ساختارش رو دست بزنیم. مرمت هایی که در حد لازم و متعارف بود. Мен бул жерди бир нече сааттан бери кыдырып жүрөм. Таң калып, суктанып да бүт албай келем. Албетте бул жерге келүүнү сизге да сунуштайм. And there's only one way for you to experience the same feeling. And that's obvious. You have to come down here for yourself. دکتر. خسته نباشید. قربون شما. Oh, and I forgot to sign off. For the Ron program, I'm Ali Rashid.